Кыргызстандын Конституциялык палатасынын 4-ноябрда өтүнүчү менен кечээ 18-ноябрда Европа кеңешинин кеңеш берүүчү органы болгон Венеция комиссиясы Кыргызстандагы конституциялык реформага байланыштуу парламенттик шайлоонун жылдыруу маселеси боюнча чукул корутундусун чыгарды. Анда комиссиянын эксперттери Кыргызстандын жогорку кеңеши баш мыйзамды өзгөртүү боюнча реформаны жүргүзө албай тургандыгын баса белгилешкен. Тагыраагы корутундуда парламенттин мандаты конституциялык мөөнөттөн узартылган шартта шайлоолор кийинкиге жылдырылган учурда парламенттин чектелүү гана ыйгарым укугу бар жана конституциялык реформаны жүргүзүүгө легитимдүүлүгү жок деп айтылат. Ошондой эле комиссия баардык конституциялык жана мыйзамдык өзгөрүүлөр баш мыйзамда жана мыйзамдарда жазылган процедураларды жана мөөнөттөрдү сактоо менен ишке ашышы керек экенин белгилеген. Ал эми бул аталган Венеция комиссиясынын корутундусуна Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Кара Соронкулова Кыргызстандагы конституциялык реформага байланыштуу парламенттик шайлоонун жылдыруу маселеси боюнча бизди ынандырган корутунду берди деп эсептейт. Бизди ынандырган неме бериптир, бизди ынандырган корутунду бериптир да. Мөөнөтү бүткөндөн кийин жөн эле отура берсин дептир жогорку кеңеш. Кандайдыр бир чечимдерди мамлекеттик маанидеги чечимдерди кабыл алууга укугу жок. Бул арам жам парламент вакуум болбош үчүн эле сактап туруш керек. Анан конституциялык реформаны өткөрүүгө укугу жок деп так жазып бериптир. Анан шайлоолорду жылдырып койгону боюнча дагы айтыптыр, шайлоо процесси башталгандан кийин шайлоо сөзсүз түрдө кыска мөөнөттөрдө немесин шайлоо күнүн которсоңор дагы узартпагыла, кыска мөөнөттө ашып кетсе 80 күн дептир. А бизгилер 8 айга жылдырып атат. Анан жанагы процедуралар бузулуп 1 сааттын ичинде эле кабыл алып коюшу дегенге дагы айтыптыр, андай болбойт, процедуралар сөзсүз түрдө сакталыш керек деп. Ал эми Венециялык комиссиясынын чечими жана Кыргызстанга берген кеңештери өтө маанилүү экендигин жарандык активист Адил Турдугулов билдирди. Анткени жарандык активисттин айтуусунда буга чейинки кабыл алынган конституциялар дагы аталган Венециялык комиссиясынан экспертизадан өтүп жана алардын корутундусу аркылуу ишке ашкандыгын белгиледи. Андыктан жарандык активист мындан улам Кыргызстандын конституциясы легитимдүү болгонун жана ошого негизделген бийлик бутактары дагы эл аралык коомчулукта Кыргызстандын ички мамлекетинде легитимдүү органдар болуп келгенин айтат. Эми бул ошол укуктук эл аралык коомчулуктун биздин ошол азыркы болуп жаткан конституциялык реформага карата негизги баа десек болот. Анткени буга чейинки кабыл алынган конституциялардагы ал ошол жанакы Венециялык экспертизадан өткөн болчу жана алардын корутундусу аркылуу ишке ашкан да. Ошондуктан биздин конституция дагы легитимдүү болгон, ошол конституцияга ылайык ошого негизделген бийлик бутактары дагы эл аралык коомчулукта дагы жана Кыргызстандын ички мамлекетинде дагы бул ошол легитимдүү органдар болуп келген да. Ошондуктан Венециялык комиссиянын чечими бизге болгон кеңештери абдан маанилүү. Эгерде алар буга дагы каршылык көрсөтсө, бул ошол конституциянын дагы легитимдүүлүгүнө жана ишке ашышына жана анын негизинде курала турган бийлик структуралары дагы эч кандай мындай мандатка ээ эмес экенин билгизет жана далилдейт да. Ошондуктан алардын берген кеңеши абдан маанилүү. Айтылган сөзүнө толугу менен кошулам. Анткени азыркы жогорку кеңеш бул конституция эмес, жөнөкөй мыйзамдарды кабыл алууга дагы эч кандай укукка ээ эмес да. Мындан сырткары Адил Турдугулов Венеция комиссиясы биздин ички ишибизге киргизип жатат деген пикирлер туура эмес экендигин, анткени алардын сөзү бир гана кеңеш. Андыктан биз аны кабыл алабызбы же албайбызбы? Бул биздин өзүбүздүн ички чечимибиз экенин айтат. Бирок жарандык активист Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукта эң алдыңкы делген укуктук эл аралык келишимдерди аткарабыз деген ниети болсо, сөзсүз анда Венециялык комиссиясынын кеңештерин кунт коюп угуп жана аны аткарганга аракет кылышыбыз керек деп эсептейт. Бул Венециялык комиссиянын биздин ички ишибизге кийлигишип атат дегенде ой болушу мүмкүн да. Бул туура эмес. Алардын сөзү бул бир гана кеңеш. Биз аны кабыл албайбыз, кабыл алабыз, бул биздин ички чечимибиз. Бирок ошентсе дагы эгерде биз ошол дүйнөлүк коомчулуктун эң алдыңкы делген укуктук бүт ошол эл аралык келишимдерди аткарабыз деген ниетибиз бар болсо, анда биз дагы ошол Венециялык комиссиясынын кеңештерине кунт коюп угушубуз керек жана аны аткарууга аракет жасашыбыз керек да. Анткени биз өз алдынча мындай аралча катары жашай албайбыз дүйнөлүк коомчулукта. Эл аралык абройлуу уюмдарда мүчө болоюн десек, алардын ошол өз үнүбүз жеткиргенге жол ачылсын десек,
анда биз дагы ошолордун берген кеңештерин дагы аткарууга аракет жасашыбыз керек деген ойдомун. Конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева аталган Венеция комиссиясынын корутундусуна толук ишендерин. Анткени ал жерде аныктамада Венеция комиссиясы эл аралык дүйнөлүк практиканын негизинде жана демократиялык баалуулуктардын принциптеринин негизинде ушул корутундуга келгенин билдирди. Андыктан адистин айтымында эми Кыргызстан Венеция комиссиясынын мүчөсү катары бизге берген сунушту толугу менен көңүлүбүзгө алышыбыз керек деп эсептейт. Бул корутундуга толугу менен ишенем. Анткени ал жерде өзүнүн аныктамасында Венецианская комиссия эл аралык дүйнөлүк практиканын негизинде демократиялык баалуулуктардын принциптеринин негизинде ушундай корутундуга келди да. Андан сырткары алар деген ошо биздин конституцияда жазылган эме жана конституциялык мыйзамдарда жазылган нерселердин негизинде ушундай корутундуга келди. Венецианская комиссия негизи эле мындай корутундуга келди да, ошо азыркы 6-чакырылыштын депутаттары аргасыз иштеп жатат. Бирок алардын мөөнөтү официалдуу түрдө ошо 28-октябрда бүткөн. Азыр болсо алар жөн эле ошо вакуум мамлекетте вакуум пайда болбош үчүн аргасыз түрдө 7-чакырылыш келмейинче иштеп жатат. Бирок эч учурда ал өз ой карам укуктарын аша чейип же болбосо фундаменталдуу түрдө конституциялык реформа сыяктуу нерселерге колдоно албайт деген корутунду кылды. Ошондой эле Сания Токтогазиева эми Конституциялык палатадагы аталган Венеция комиссиясынын корутундусунун негизинде 22-октябрда кабыл алынган парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу боюнча мыйзам конституцияга карама каршы келет деген туура чечим кабыл алыш керек экенин белгиледи. Анткени адистин айтымында бул жерде Конституциялык палатанын тарыхый миссиясы бар. Характер болсо деле биз ошо Венецианский комиссиянын мүчөсү катары ал рекомендацияны толугу менен көңүлүбүзгө алышыбыз керек. Анткени биз Кыргызстан ошо эл аралык биздин партнерлор бар, көпчүлүк ошо эл аралык келишимдерге дагы ратификация кылганбыз да. Анан Венецианский комиссия ошо келишимдердин негизинде эл аралык практиканын негизинде корутундуга келди да. Азыр Конституциялык палата ошол корутундунун негизинде дагы эң туура юридикалык жана конституциялык жактан туура чечими бул деген ошо 22-октябрда кабыл алган мыйзам конституцияга карама каршы келет деп каралышы керек. Бирок азыр бул жерде ошо Конституциялык палатада тарыхый миссиясы бар. Өзүнүн чынында эле көз карандысыз демократияга жана конституциялык баалуулуктар принциптерге түз турган институт катары көргөзө алабы, же болбосо ошо президенттин аппаратынын тарабынан кайта эле баягы давленияга дуушар болуп анан көз карандысыз эмес чечим чыгарабы дегенчи. Ал эми саясаттануучу Алмаз Тажибай болсо, бул Венеция комиссиясынын корутундусу сунуштама иретинде берилгендиктен эми муну жогорку кеңеш кабыл алабы деген маселе жараларын айтат. Тагыраагы саясаттануучулар аталган Венеция комиссиясынын кеңешин кабыл алабызбы, бул өз эркибиз дейт. Бирок аталган комиссия парламент шайлоонун жылдыруу маселеси боюнча чукул корутундусун Кыргызстан аткарбаса, анда эл аралык мамилелер боюнча кандайдыр бир деңгээлде кадыр баркыбыз төмөндөп калышы мүмкүн деген пикирде. Кабыл албай өзүбүздүн эркибиз. Бирок эгерде Венецианский комиссия кандай бир карама каршылык болсо, кичине бизге баягы Бириккен Улуттар уюмдары жагынан адам укугу боюнча кандай бир эмелер токтоп калышы мүмкүн да, баягы эмес түшүп калышы мүмкүн. Эл аралык мамилелер боюнча кандай бир деңгээлде репутациябыз төмөндөп кетет. Демек анын артынан кандай бир жардам берип аткандар токтоп калышы мүмкүн да, эгерде аткарылбаса. Буга улай эле саясаттануучу биздин Конституциялык палата мындай корутундуну өздөрү эле чыгарышса болмок деп сынгалды жана өзүбүздүн конституциялык чечимдерибизди чыгара албай Венеция комиссиясына кайрылып алар жооп бергени өкүнүчтүү жагдай деп баалады. Бирок саясаттануучу бул жерде кандайдыр бир мандеп жатарын белгилеп, балким Конституциялык палатага басым кылып жатабы же алар өздөрүнүн коопсуздугунан коркуп жатабы деген суроо жараларын айтат. Дагы бир таң калуучу нерсе болуп атат да, биздин Конституциялык палата ошо биринчи орунда ошондой корутундарды чыгарыш керек да. Демек бул жерде биз жана башка жака берилгенде өздөрү жана кворум жок деп шылтоо менен отурганда анда мүмкүн Конституциялык палатага басым кылып атабы
же алар өзүнүн жашоосундай коопсуздугунан коркуп атышабы деген суроо болуп атат да. Эске салсак 21 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы жаңы парламенттик шайлоо мөөнөтүн 20 декабрга койгон. Бирок эртеси эле жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып, ага ылайык шайлоо күнү конституциялык реформадан кийин, бирок 2021-жылдын 1-июнунан кеч эмес мөөнөткө белгиленген. Ал эми ага ошол убактагы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койгон.